Мыйзамызда жазылган. Бийлик бул эл өлкөнүн жетекчиси, өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, мен билип аткан чындык. Азыр айтылбаса, ушул жерде азыр сактап турабы же колдоп кетип турат. Ушундай башаламандык жолу төңкөп болуп, үчүнчүсү ушундай жол менен бийлик алмашып атат. Эки жолку бийлик алмашууда эсиңиздерде болсо, мародерчулук болгон, талап тоноочулук болгон. Көпкө чейин легиттүү бийлик келбей, ушундай бир катаал турмушта жашаганбыз. Бул жолу кыргыз элинин, кыргызстандыктардын саясий маданияты өскөндүгүн далилдеп, тартиптүүлүгүңөрдү, маданияттуулугуңарды көрсөттүңүздөр. Бул деген сөз кыргыз элинин жаштардын, билимдүү жаштардын аң сезиминин жогорулап өскөнүн далилдейт. Сиздерди мени колдоп келгендерди дагы баарыңыздарды терең ыраазычылык билдиремин. Анткени бир дагы магазин тоналбоду, бир дагы мыйзам бузуу болбоду, хулиганчылык болбоду. Дагы бир жолу сиздерге терең ыраазычылык билдирем туугандар. Mına yemi tarağanı turasızlar. Adiletlilikti ornatıp yemi tarağanı turasızlar. Ben sizlerden köp suranam cana ötünemin. Sinç aman esen yolunuzlar şıdır, yoldaşınızlar kızır bolup üyübüne bala çakanızlarga tutayım yol versin sizlerle. Uşunçalık ilmeğinizlerdi, uşunçalık hürmetimizlerdi. Ben haktayım da söz verem sizlerge. Manastın ısık şorpozundan içip ettiğinizler mi? Gel Manas. Geliniz anda Manastır'da. Urbatı Kırgız eli. Çekiş bayramımızlar benim. Kırgızstanlıklar bizlerge tereң ыраазычылык билдиремин. Анткени эки жолу революцияны башыбыздан өткөргөнбүз. Экөөндө тең башаламандык болгон, экөөндө тең мародерчулук болгон, талап тоноочулук болгон. Бул жолу эч кандай талап тоноочулук, мародерчулук жок, тынчтык жолу менен. Ошондуктан мен сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Эмне үчүн бул жолу талап тоноочулук болгон жок? Анткени кыргыз эли бардыгын түшүндү. Акыркы 5 жылда кыргыз элинин билими, кыргыз элинин аң сезими өскөнүн толук далилдеди бул жолу.
Ошондуктан бардык жаштарга, аксакалдарга ушул адилеттүүлүктү орнотобуз деген кыргызстандыктардын бардыгына мен терең ыраазычылык билдирип кетемин жана таазим этемин сиздерге. Экинчиден, бүгүнкү жогорку кеңеш бүгүн чогулуп ушундай оор акыбалдан чыгалы деп демилге көтөрүп чогулуп бекитип буту колунда турган тушамышты чечип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирип кетемин. Бербеңиз суроолоруңузду. Токтосун Азаттык радиосу. Биринчи суроом, Сулайманов депутаттар айтып өттү, жанагы 6 декабрга чейин шайлоону өткөрүүнү мындай мыйзамдык жол-жоболор бар депчи. Ошол кандай болот, ана мыйзам бузулуп калабы, сиз карап көрүш керек, балким жылдырып көрүү деген сыяктуу айтып атпайсызбы? Бул биринчи суроо. Анан Сооронбай Жээнбеков менен жолукканда кызматтан кетүүдөн башка дагы эмнелер жөнүндө сүйлөштүңүз? Үчүнчү суроом, Райымбек Матраимов качан камалат? Буга чейин өкмөт үйүнүн алдында дагы жооп берсеңиз. Анда биринчи суроо бериңиз. Биринчи суроо шайлоо боюнча. Шайлоо боюнча эми ушул партиялык система менен коррупциялык, бул партиялык система деген өзү бизнес экен. Бардыгыңыздар көрдүңүздөр. Эл журт дагы билди. Жаш баладан баштап 90-100гө чыккан карыяларга чейин билди, бул партиялык система, бул бизнес системасы экен. Алдына бир чоң бизнесменди коюп олигархтарды акча менен туруп алып, анан келип бардык коррупцияларга аралашканын көрдүк. Мен өзүм 2010-жылы партиялык система менен депутат болуп келгенмин. Мунун ошол кандай коррупцияга, бул системанын мамлекетке зыян келтиргенин мен өз көзүм менен көргөн билем. Ошондуктан менин сунушум бир мандаттуу парламент деп сунуш кылып атамын. Кудай буйрса ошо бир мандаттуу парламент болот деп турам. Анан президент болот, жаңы конституция боюнча курултай системасын киргизебиз деп турам да. Эми буну мен эми таңуулап эле мен ушундай болот дей бербейм, бирок саясий күчтөр менен ошо конституциялык кеңешме түзүп, ошол кеңешме менен кеңешип, анан кийин чечебиз аны. Президент менен жолукканда эмне жөнүндө сүйлөштүңүз? Президент менен жолукканда ошо бүгүнкү күндү талкууладык. Эгерде азыр депутаттарда кворум болуп, жыйналып, бүгүн бекитип берсе, менин кандидатурамды жана өкмөттүн курамын бардыгын бекитип, ушул процедура бүткөндөн кийин 2-3 күндүн ичинде арыз жазып берем деп сүйлөштүк. Арыз жазып берем. Райымбек Матраимов жөнүндө айтып кетсеңиз, качан Райым Матраимовду издеп атышат азыр. Менин маалыматым боюнча, мага жеткен маалымат боюнча күч органдары издеп атат. Төртүнчү суроо, бул жалпы эле журналисттерге тиешелүү. Ушу коркутуулар, Садыр Жапаровду колдобосоң, башка кылып кетебиз, талкалап кетебиз деп жалпы эле мына журналисттердин бардыгы калпай турбайт, аябай коркутуу түшүп атат. Жеке өзүмдү Азаттык радиосу редакциясынын атынан айтсам, биз мыйзамдуулук жана акыйкаттуулук үчүн биздин чыккан редакциядагы макала, баяндардын бардыгын карап көрсөңүз, эч бир күчкө жок, биз мыйзамдуулукту гана аныктап атабыз. Ошол боюнча журналисттердин коопсуздугу айрыкча кандай сакталат? Сөз эркиндиги жөнүндө дагы ушу сөзүңүздү элдин алдында алып алсак. Азаттык анча-мынча бурмалап берген материалыңарды мен да окудум. Анча-мынча бурмалап берип атасыңар фактыларды. Ошон үчүн балким ошентсе керек да. Башка журналисттерге эч кандай кысым да болгон жок, мындай кандай десем мен бир ушундай фейковый маалыматтарды тараткан үчүн ушундай болот да. Эми мындай да журналисттер. Мындан ары мен сиздердин күчүңүздөргө таянам. Коррупция менен күрөшүү боюнча сиздердин жардамыңыздар керек болот. Мисалы буга чейин бардык баягындай коррупция менен аралашкан моменттерди тартып, мисалы жана Али Токтакуновдун программасы жөнүндө айтып атам да. Ошондой болгон учурда кайра аны менен ошолорго рахмат айтыштын ордуна кайра аларды каралап бийлик тараптан ушундай болгон учурлар болгон да. Эми мындан ар бир журналисттин ошондой иликтөөсү болсо, иликтеңиздер. Коррупцияны иликтеп, тактап, бир жактылуу болбосун. Сиздерден суранам, бир жактылуу болбосун. Тактап, качан гана фактыларды далилдеп 100% бергениңиздерде сөзсүз түрдө мейли ким болбосун жазага тартылат. Мен коррупция менен күрөшүү боюнча мен 100% сиздерге сөз берип кетем. Бир дагы журналисттин ушундай коррупцияны аныктап чыккан материалы жөн калбайт.
Анан эскертип кетем сиздерге. Бир журналист бирөөгө кандайдыр бирөөгө кастыгы болсо, же болбосо өчү болсо, анан бир фактысы жок, далили жок нерселерди чыгара бересиздер да кээ бир журналисттер эми баягы азыр соцсеттерде деле ошентип атпайбы? Андайга барбаңыздар. Эгерде чыныгы мындай фактылар болсо, коррупцияга аралашып аткан болсо, анда биз сөзсүз түрдө чара көрөбүз. Сизде Азаттык радиосуна маекке чакырабыз, анан ошол сиз көргөн материалдарды талкуулап, кайсы жерден кеткенин Макул, барабыз. сөз берсеңиз Азаттыкка маекке чакырабыз. Барабыз.